Туугандар, ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Караңыздар туугандар, ушул экранда турган жалпы саны 38 баш, бардыгы бооз, биринчи туут Россиядан келген черный пестрый кунажындары сатылат, бойлуу, каны текшерилген достор, туугандар. Караңыздар, мынакей, эти дагы жакшы. Бул уйлардын турган адреси боюнча айта кетсек, Бишкек шаары Степной, Объездной жакта билесиздер, Степнойдо турат. Бүгүн күнгө 5 июнь 2025 жыл. Туугандар, мал чарба көрөрмандар, фермерлер, карап көрүңүздөр, таза кандуу. Мына ушундай бооз биринчи тууттардан алам деп жүргөн бир туугандар болсо, карап көрүңүздөр. Видеого лайк басып, каналды колдоо иретинде көрүңүздөр, тырс лайктардан басып койсоңуздар болот. Мал чарба көрөрмандарына дагы жөнөтүп койгонду унутпаңыздар. Мынакей, жалпы саны 38 баш, дүң баада 220 миң сомдон деп койду ээси. Бардыгы бооз, 8 ай, жакында дагы туа тургандары бар, 8 айдан өйдө экен бооздугу. Каны текшерилген туугандар. Ээсинин номерин коебуз, чалсаңыздар болот. Мынакей, желиндер дагы коюп коюптур, мына кунажындар. Сүт багытындагы черный пестрый. Галштин эмес булар, черный пестрлар экен туугандар. Россиядан келиптир, Степнойдо турат. Көрүңүздөр достор. Бирден алат элем деген болсоңуздар, бирден деле сатат экен. Баасын айтабыз, бизде баасы айтылбаган видео чыкпайт достор, туугандар. 180 миң сомдон баштап 300 миң сомго чейин тандамайга бирден алган адамдарга мынакей ушундай бааны койду. Ал жагын сүйлөшсөңүздөр болот. Номерлерине чалыңыздар, байланышып алып кетсеңиздер болот. Степнойдо турат. 3 жашардан да өткөн биринчи туут кунажындар экен туугандар. Бирок бойлуу экен, өтө бийик экен. Таза кандуу издегендер болсо сиздер үчүн оңой. Мынакей Россиядан заказ бербей эле мына жигиттер алып келип атат. Жалпы саны 38 баш. Дагы алам деген бир туугандар болсо, заказ берсеңиздер да болот. Ал жагын сүйлөшсөңүздөр өзүңүздөр. Ушундай болгон 38 жалпы саны черный пестрый карала. Караңыздар. Таза кандуу уйлар сатылат. Чалып байланышып ала турган бир туугандар болсо алсаңыздар болот. Кимде ким алган болсо буйруп насип кылсын демекчибиз. Бизге жиберди туугандар. Мына караңыздар, биз өз кызматыбызды кылып сиздерге көргөзүп берип атабыз. Туугандар, мынакей. Алды жагынан тартылган видео булар. Жемден жеп атат, ден соолуктары жакшы деди. Бүт текшерилген, каны дагы бүт карантинден өткөн туугандар. Мына жешин көрдүңүздөрбү? Жемден таштап коюптур. Мына буларды дагы багып аткан фермерге дагы рахмат туугандар. Караңыздар. Азыркы учурда ошо Степнойдо экен. Мүйүзү бар, мүйүзү жоктору да бар экен. Сүт багытында негизи булар. Сүткө издеген бир туугандар болсо, алсаңыздар болот. Мынакей кебетелеринде көрүнүп турат туугандар. Карасаңыздар, мындай өтө начар эмес. Булар өтө мыктысын алып келишиптир жигиттерчи. Мына текшерилген, эттүү, сулуу келген. Ушундай черный пестрыйлар экен достор. Каналды колдоп, тырс лайктардан басып, мал чарба көрөрмандарга дагы, группаларга дагы жиберип койсоңуздар, балким ичинден алам дегендер болсо көрүп, Бишкек шаарында Степнойдо турат. Мынакей арт жагынан дагы тартылган видео көрүңүздөр. Өтө аркалары кенен экен. Арык ичинде жок. Мына момундай болгон семиз бооз, бардыгы биринчи тууттар достор. Сүттөрүн дагы сураңыздар, канча литрден берет ээсинен. Биз бермеген маалыматты сурап көрсөңүздөр болот. Могу ортодогу кара аябай чоң экен туугандар. Жанынан барып көрөт элем, ушундайларды алат элем деген бир туугандарга барсаңыздар дагы болот. Бишкек шаарында болсоңуздар жакын эле Степнойдо достор. Объезднойдо көрүңүздөр. Ээсине чалыңыздар, алам дегендер болсо. Кайрылып, ал жагын сүйлөшөсүздөр өзүңүздөр. Бааларын келишиңиздер. Эч ким айткан баада саткан эмес. Мынакей, караңыздарчы. Өтө мындай тазасы келиптир чынында эле. Мына ушу менен видеону жыйынтыктайбыз. Кимде ким алган болсо ушул черный пестрыларды буйруп насип кылсын демекчибиз. Балким чынында бир 10 баш алат элем таза кандуу черный пестрылардан десеңиздер, мынакей даяр Бишкекте турат. Ал жагын сүйлөшөсүздөр. Желинден көрдүңүздөр да мына. Чыңгыз деген инибизге кайрыла бересиздер туугандар. Алам деген бир туугандар болсо.
ээси Чыңгыз деген жигит мынакей жакшы уйларды алып келип чынында кунажындарды. Соодаңыздарга береке берсин, алган адамдарга буйруп насип кылсын демекчибиз достор.